Пайгамбарыбыз дагы бир хадисинде айтат: "Мидадул улама хайрун мин димаи шухада" дейт. Алым адамдын дейт, алым адамдын бир каламы, бир жазып аткан ручкасы, каламы. Шахид болгон, шейит болгон, Алланын жолунда шейит болгон инсандын каныдан өйдө турат дейт. Көрдүңүзбү? Бир эле калам. Башка амалны айтпай эле коелу. Ал канча таалим берип атат, башка кылып атат, намаз окуганы, башка ибадаттарын жөн коелу, бир каламыны пайгамбарыбыз эмне деп атат? Шейит болгон инсандын каныдан өйдө турат дейт. Мына Мидадул улама хайрун мин димаи шухада деп пайгамбарыбыз айтып атат. Ошондуктан келиңиздер, илим алалы. Илим алып аткан студенттерге жардам берели. Бир уручка алып берип коюңуз. Бир китебин алып берип коюңуз. Кел, быйылкы китебиңдин акчасын мен берейин. Канча сом? 1000 сомбу, 2000 сомбу? Мен берейин деп. Ошол студент ошол китепти окуп, ошол ручка менен, калам менен жазып, канча нерсени үйрөнсө, ошонун соол бүт баары сизге жетип турат. Эртең күнү алымдар менен кошо бейишке киресиз. Уулуңуз окуп атабы, жардам бериңиз. Кошунаңыздын баласы окуп атабы, жардам бериңиз.